интернет буюмдары, алдыңкы үлгүдөгү заманбап технологиялар, санариптик билим берүү жана электрондук сооданы өнүктүрүү. Заманбап дүйнө адамдардын күнүмдүк турмушундагы жана бүтүндөй бир аймактардын экономикасындагы ири өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Азыртадан эле адистер бул өзгөрүүлөрдү алдыдагы технологиялык жаңылыктар тарыхына киргизүү менен 4-чү өндүрүш төңкөрүшү деп аташууда. Бул республиканын ички процесстери менен казакстандык илим жана технологиялар жаатында кандай таасирин тийгизип жатканы тууралуу бүгүнкү Digital Казакстан көрсөтүүсүндө айтып беребиз. Бүгүнкү көрсөтүүдө маалыматтарды эмнеге 21-кылымдын нефтиси деп аташат? Big Data технологиясынын мүмкүнчүлүктөрү эпидемиянын дүртетишин кандайча алдын алат? Ошондой эле телеком керектөөчүлөрүнүн жүрүм-турумун талоонун негизиндеги кыймылдаткычтардын системасы кандай? Маалыматтар 21-кылымдын жаңы мунайы. Бул түшүнүк дүйнөдө 2006-жылы пайда болгон. Бирок популярдуулуктун туу чокусуна бул сөз дээрлик 10 жылдан кийин тагыраагы санариптик коомчулукта Big Data же ири маалыматтар деген терминди колдоно баштаганда жеткен. Big Data — это массивы данных, при том, что это сбор массивов данных, которые собраны... Big Data — бул маалыматтардын массиви. Анын кайсы булактан чогултулганы маанилүү эмес. Ал негизинен ар түрдүү маалымат болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бул түзүштөлгөн маалымат, видео тизмек, сүрөттөр, кимдир бирөөнүн тексти же жана башкалар болушу ыктымал. Персоналдык компьютерде сакталбаган жана адамдар менен кардарлардын интернетте калтырган санарип изинин баардык жыйындысы Big Data деп аталат. Свои цифровой след в интернете. Все это в совокупе считается Big Data. Бүгүнкү күнү эң эле ири маалыматтардын иштеп чыгуучусу болуп, бул катардагы дүйнөлүк желенин колдонуучусу болуп эсептелет. Анткени Facebook сыяктуу атайын платформалар күн сайын 1,5 миллиард терабайт маалыматтарды иштеп чыгат. Ал эми интернеттеги кликтер эсебинин тутуму ар бир секунда сайын миллиондогон иш-аракеттерге анализ жүргүзөт. Эгерде Google'дун издөө тутумун ала турган болсок, секунданын ичинде дүйнө жүзүндөгү колдонуучулар 40 000 суроо талап киргизишет. Бул болжол менен күнүнө 3,5 миллиард сурамга барабар. Же болбосо YouTube каналын ала турган болсок, 1 сааттын ичинде YouTube'га 100 саат видео жүктөлөт. Ал эми 24 саат мөөнөттүк убакта колу менен бүт нерсени талдоого аракет кылсак, ага болжол менен 15 жыл талап кылынат. Мындан тышкары бүгүнкү күнү маалыматтарды түзмөктөр өздөрү кубаттайт. Көпчүлүк учурда бул кадимки колдонулуучу гаджеттер, смартфондор колдонуучу кайсы убакта ойгоноорун, каякта жашаарын, каякта иштерин, социалдык тармактарды кайсы учурда колдоноорун жана издөө тутумдарынан эмнени тапкысы келерин жакшы билишет. Фитнес билериктери кожоюндун ден соолугу туурасында маалыматтарды чогултушат. Ал эми интернетке туташылган муздаткыч же мультиварка сыяктуу тиричилик техникасы колдонуучунун табити туурасында айтып бере алат. 2017 жылы интернетке кошулган түзмөктөрдүн саны дүйнө жүзүндөгү адамдардын санынан ашып кеткен. Учурдагы алардын саны 10 миллиард түзмөктөн ашса, 2020 жылдары тагыраагы келерки 2 жыл аралыгында интернетке туташылган тутумдардын жалпы саны 26 миллиардтан ашат. Мындай көрсөткүч жер жүзүндөгү калктын санынан 3 эсеге көптүк кылат. Ошентип айрымдары керексиз деп эсептеген ири көлөмдөгү таштандадан башкалар баа жеткис активдүү көрө алышат. Ал өз кезегинде жемиштүүлүктү камсыз кылып, ошол эле учурда кээ бир компаниялардан мамлекетке чейинки кирешесин арттырууга жөндөмдүү болушат. И Уортонская школа бизнеса в 2011 году... Массачусетс технологиялык институту Уортон бизнес мектеби 2011 жылы изилдөө жүргүзгөн. Ал изилдөөнүн жыйынтыгы менен компаниялардагы чоң маалыматтардын негизинде чечимдерди кабыл алуу эмгек өндүрүмдүүлүгүн 5-6% көтөрөт. Ошондой эле McKinsey аналитиктеринин божомолунда ири маалыматтарды чекене соода тармагында колдонуу технологиясы алардын кирешесин 60% чейин өстүрөт. Доход на 60%. Казакстанда дагы башка дүйнө жүзүндөгүдөй ири маалыматтарды иштеп чыгуу башкы трендтердин бири болуп калган. Ири көлөмдөгү маалыматтарды изилдөөгө жөндөмдүү болгон программанын үстүндө бүтүндөй илимий мекемелер эмгектенишет. Ал эми санариптик маалыматтын чексиз агымдары эми экономиканын бардык секторлорунда колдонулат. Как это может применяться, например, развитие городов? Бул кандайча колдонулушу мүмкүн? Бул шаарлардын өнүгүшү, үй-бүлөлүк дарыгерлер клиникасы, балдар бакчыларын жана мектептерди пландоо, ар бир адамдын психологиялык түрү, анын эс тутуму, материалдарды билүү деңгээлин эске алуу менен алдын алуу жана билим берүү программаларына ылайыкташтыруу каралган. Бул өндүрүштү өнүктүрүүдө, өндүрүштү ыңгайлаштырууда колдонулат. Айыл чарбасын өнүктүрүүдө, мисалы, эгин талааларын акылдуу сугаруу, талааларды көзөмөлдөө, аба ырайын прогноздоо, түшүмдү чогултуудагы туура убакыт жана башка.
правильное время для сбора урожая и так далее. Ири маалыматтардын аналитикасын билим берүү тармагында колдонуу дагы мүмкүн. Мисалга мектеп окуучулары менен студенттердин жетишкендиктерин арттыруу үчүн заманбап анализ баалары колдонулуп келет. Бизде күндөлүк деген тутум бар. Анын жардамы менен бааларды чогултууну өздөштүрдүк. Бул эмнени берет? Бизде аймактар өтө көп. Андыктан кайсы мугалим жакшы экендигин, кайсыл жакта эмне болуп жаткандыгын аңдоо кыйынга турат. Тутум автоматтык түрдө билим берүү министрлигине сунуштарды берип турат. Ошондой эле аймактардагы жетишкендиктер боюнча маалымат берет. Анткени бир класстагы окуучулардын баардыгынын баалары көңүл жылытпаса, демек аларды окуткан мугалимде кемчилик болушу дагы ыктымал. Big Data'нын негизиндеги маалыматтык анализ жүргүзүүлөр медицина тармагында дагы бар. Гендик инженер технологиясында, ошондой эле интернет айдыңындагы маалыматтарды иштеп чыгууда, медициналык мекемелерде орнотулган компьютерлердин жардамы менен оорунун таркашы же эпидемиянын дүртетишин аныктоого мүмкүн. Медицина бул кеңири тармак. Бул тармакта көптөгөн өзүнүн чакан бөлүмдөрү бар. Бизде мисалы оорулардын үйү деген түшүнүк болот. Эгерде адам Бостандык районунда ооруп кала турган болсо, анда жугуш тоору ошол жактагы мектептерде жайылат. Анткени алар окуучулар аркылуу берилет. Башкача айтканда, кайсы райондун мектеп окуучулары көбүрөөк ооруга чалдыгып жаткандыгын аныктоого мүмкүн. Каякта көйгөй бар экендигин аныктап, ошол жакта тренингтерди өткөрүү пайдалуу жана башка ушул сыяктуу. ИДК аналитикалык компаниясынын божомолдоруна ылайык 2025-жылы маалыматтардын көлөмү дээрлик 10 эсеге өсүп, 163 зеттабайтка жетет. Ошону менен катар алардын басымдуу бөлүгү жеке колдонуучулар тарабынан эмес, коммерциялык уюмдар тарабынан түзүлөт. Ал эми бул маалыматтардын моонунун процесси бүгүнкү күнү иштерин жигердүү санариптештирип жаткан компаниялар менен башталган. Алдыңкы каржы институттарында Big Data технологиясы азыртан эле өзүнүн ордун тапкан. Мындан улам ири маалыматтардын аналитикасы уюмдун ишмердүүлүгүнө жана кардарларга оң таасирин тийгизет. Геоаналитикалык талдоосунун жыйынтыгы менен сүрөт жана видео мазмунунун төлөө мүмкүнчүлүгү, коомдук статусу каржы кызматтарынын колдонуучулары өз учурунда банктын продукциялары туурасында маалымат ала алышат. Анткени бул сунуштар эрежеге ылайык алдын ала жекелештирилген. К примеру, когда мы анализируем поведение клиента. Мисалы биз кардардын жүрүм турумуна анализ жүргүзгөндө ал каяка барат, эмне менен дем алат, чет өлкөлөргө канчалык тест чыгып турат, анын демографиялык жана социалдык абалы кандай. Ушундай жыйынтыктардын негизинде кардарларды түшүнүү менен аларга банктык же каржы кызматтары эле эмес, жана башка көптөгөн түрдүү сунуштарды жасай алабыз. Биздин өнөктөштөрдүн дагы сунуштарын дагы бере алабыз. Предложение наших партнеров. Big Data'нын талдоосун телекоммуникациялык компанияларда колдонуу дагы өз жемишин берет. Адистердин божомолдоруна ылайык бүгүнкү күнү Казакстанда уюлдук байланыштын жайылуусу 167% деп бааланууда. Бул өлкөдөгү ар бир жашоочуга 1,5 сим-картадан туура келет. Уюлдук телефондор, керек болсо эң жөнөкөйү дагы мыкты маалымат булагы катары кызмат аркалай алат. Андагы талдоонун негизинде базалык станциялардын курулушу дагы жүрүп жатат. Могли более эффективно использовать. Биздин акчалай ресурстарыбызды эффективдүү пайдаланыш үчүн биз базалык бекетти кайра орнотуу туура болорун пландап жатабыз. Ага канча абонент катталарын жана келтириле турган күчтү божомолдоп жатабыз. Буга ылайык Big Data технологиясын колдонууда Smart Capex долбоорунда биздин тутумду пландоодо 20%га чейин чыгымдарын кыскартуу натыйжалуулукту алып келет. Снижение затрат до 20% на базе. Ички өндүрүмдөр менен эффективдүү иш алып баруу максатында негизги бизнести өнүктүрүүдө телекоммуникациялык компаниялардын ишинде сунуш кылуучу кыймылдаткычтардын тутумун колдонушат. Бул тутум абоненттердин жүрүм турумун, алардын коомдук мартабасын, төлөө мүмкүнчүлүгүн жана керек болсо иштеген чөйрөсүн талдап, кардарларга автоматтык түрдө аларга ыңгайлуу болгон тарифтик планды, роумингти жана интернет пакетти жана башка кызматтарды сунуштай алышат. Бизде төмөнкүдөй долбоор болгон. Баардык статистикалык жана кадимки технология менен биздин түйүн ийгиликтүү болушу шарт. Анткени бул шаардын чок ортосу, соода жакшы жүрө турган аймак. Бирок кайсы бир себептерден улам бул дүкөндүн кирешеси пландагандан дагы төмөн болду. Ошондуктан биз геоаналитика технологиясын пайдаланып, адамдар бул шаардын борбор экендигине карабай тургандыгын түшүндүк. Анткени алар 100 метр алыста жайгашкан коңшу көчөгө барышат экен. Биз эмне кылдык? Биз аталган түйүндү көчүрдүк. Мына ошондо анын натыйжалуулугу 15%га көтөрүлгөн. Алдын ала болжолдоо технологиясын жабдыктарды өндүргөн жана аны саткан компаниялар дагы билүүсү абзел. Мисалга компьютер техникасын жана компоненттерин өндүргөн дүйнөлүк ири концернде аналитиканын убактысынын мүмкүнчүлүктөрү акыркы 3-5 жылда рынокто суроо талап жогоруло турган трендтерди аныкташкан. Алар өндүрүш фабрикаларын максималдуу натыйжалуу иштетүүгө жардам берет. Кандай продуктларды колдонууга мүмкүн? Биз кардарлар арасында келечекте кайсы өнүмдөргө суроо талап жогору болот? Мына ушуларга биз сатуудагы божомолдорду колдонобуз.
Бул ири маалыматтарды иштеп чыгуу деп эсептелет. Кайсы мамлекетте болбойн. Мен мисалы бизде санариптештирүү программасы ишке ашып жаткандыгын, кандайдыр бир жыйылма, булуттуу, аргындаштырылган чечимдер талап кылынары туурасында Казакстанда өзүмдүн божомолумду жасайм. Ушуга байланыштуу Казакстандын жана башка мамлекеттердин, Германиянын, Американын өнүккөн рыноктарынын үнү угулду. Буга ылайык биз кардарлардын келечектеги каалоосундагы өндүрүмдөрдү өндүрүшүбүз керек. То, что нам необходимо производить, и то, что наши клиенты хотят видеть в будущем. Ири маалыматтарды азыр иштеп чыгуу пайдалуу жарыян болбостон, ошол эле учурда татаал келет. Маалыматтардын терабайттарын талдоодо жөнөкөй программист болуу жетишсиз. Чоң маалыматтардын арасынан керектүүсүн тапкан, божомолдорду түзүп, машиналык окутуунун майда баратынан бери билген адистер бүгүнкү күнү алтынга тете. Казакстанда мындай кесипкөйлөрдү даярдоо жигердүү ишке ашып жатат. Мисалга, Назарбаев университетинде компьютердик окутуу боюнча бир катар курстар түзүлгөн. Инженердик, чоң маалыматтардын аналитиги жана жасалма интеллект боюнча. Бул курстар бардыгына жеткиликтүү. Студенттерден аны калтырбоону талап кылабыз. Анткени биз айланабыздагы чындыкты жакшы түшүнүп жатабыз. Бул бизнестин чындыгы болушу мүмкүн. Инженердик же болбосо медициналык чындык болушу ыктымал. Биз жасап жаткан дагы бир маанилүү жагдай бул теорияны практикага өткөрүү болду. Ошол эле учурда бул биз ишке ашырып жаткан студенттик долбоорлор. We require our students to do an end of studies project. Мындан тышкары өлкөдө бардык жерлерде күндөн күнгө суротулап өсүп жаткан адистештирилген экспресс окутуучулар ачылууда. Алардын актуалдуулугу бул тренингдин окутуу программасы дайыма жаңыланып турганында жана сабактардын алкагында алынган билимдерди дароо практикада колдонууга болот. Анткени аталган программаларды ошол вендорлор өздөрү, башкача айтканда, жабдыктарды өндүргөндөр иштеп чыгышат. Такие крупные производители оборудования, как, например, Cisco Systems, Cisco системи сыяктуу жабдыктарды чыгарган ири өндүрүүчүлөр өздөрүнүн окутуу тутумун 1997-жылдары эле түзүп, академиялардын тармактарын негиздешкен. Бүгүнкү күндө 165 өлкөдө алардын саны 10 миңге чейин жетет. Башкача айтканда, вендорлор өздөрүнүн технологиясы туурасында билими тезирээк таркашына кызыктар. Бул өз кезегинде аларга жабдууларын сатуудагы өсүштү камсыздайт. Чогултуу тармагындагы адистерди даярдоочу кыска мөөнөттүү курстар жана ири маалыматтарды иштеп чыгуучулар биг дата технологиясы менен анча-мынча иштегенди билгендердин арасында жана санарипке жигерде өтүп жаткан компаниялардын кызматкерлери арасында өтө популярдуу. Мы прежде всего обучили банковских менеджеров. Биз биринчиден банк менеджерлерин, ири интеграторлордун менеджерлерин окуттук. Анткени алар бир нерсени башкаруудан мурун анын чыныгы маңызын түшүнүүсү абзел. Ал менеджерлерге арналган биг дата деп аталат. Мындан тышкары бул маалыматтарды кармап турган адистердин биг датасы бар. Анда программалоого үйрөтө турган R деген тил болот. Аны өздөштүрүү зарыл. Анткени алар ири маалыматтарды иштеп чыгуу процессине өтүү үчүн башкарууну мыкты билиши керек. Эгерде толугураак айта турган болсок, анда Hadoop системасын, Ленинг машинасын жана башкаларды атоого болот. Если там углубляться, есть так называемые системы Hadoop, есть machine learning и так далее. ИВМ компаниясынын божомолдору боюнча 2020-жылы дүйнөдө чогултуу ири маалыматтарды иштеп чыгуу тармагында 700 миңден ашык бош орундар пайда болот. Айрыкча инженердик дата тармагындагы адистерге суроо талап жогорулайт. Алардын негизги милдети кайсы бир компания же мамлекеттеги органдар үчүн керектүү маалыматтардын бардыгын бир системага чогултуп сактай турган тутумду түзүү. Ошондой эле маалыматтардын аналитикасы менен алектенип, аны талдоодо жигердүү колдонулган дата сеанстар дагы популярдуу болот. Мындай адистердин бир айлык маянасы маалыматтардын чогултушуна жана изилденишине жараша $1000 $30,000 чейин болору айтылууда. Эгерде бүгүнкү күнү биг дата тууралуу айт адистери эле сөз кылышса, Google, Amazon, Яндекс сыяктуу компаниялар 2020-жылдан баштап ишканадагы ар бир компоненттүү кызматкер бул маалыматтар менен иштөөгө муктаж болорун билдирип келишет. Ири маалыматтар менен иштөө бардык жерде орун аларын сандардагы айтып турат. Маселен, 2013-жылы $3,5 миллиард бааланса, бүгүнкү күнү бул көрсөткүч 130 миллиардга жеткен. Ал эми талдоочулардын божомолу боюнча 2 жылдан кийин ал 40%га көбөйөт.